Жер үйді қастық, құмторды қастық, құмтор қассақ, алтын қазып, жерға қойған темір қазып, жерға үйіс ба. Құмтор қазып демеле, әрбір үйіңөрді ит аяқ болады деп, бұл президент Садыр Жапар өзі айтпады эле. Ит аяқтан ит үйіз амаз жото. Қырғызстанға құмторды өткөрүп алсақ демеле, укмуш байып истеді элем, байып кеттік бе. Кыргызстанда 6 миллион адам бар болсо, 1 миллиону каршы болсо дагы нар жакта 5 миллиону иштеш керек да, жашаш керек да. Ал нарындыктардыкы эле эмес да. Ал Кыргызстандыкы да. Кыргызстан кичинекей эле мамлекет. Мисалы үчүн Сары Өзөндөгү кенди ачабыз дезе, Сары Өзөндүктөрдүн баардыгы каршы чыкса деле Казакстандын баардыгынын акчасы бирдей кетип атат, туурабы? Ошондой эле ал бир жетим тоодогу темир нарындыктардыкы эмес ал Кыргызстандыкы. Мен нарын элине барам, любой айылына барам дагы, любой эч сөз чынынан бузулбайт дейт. Калк менен элди тойгузуп, бийлик менен кагыштырбаш керек. Бар көрүлө. Анан барабыз, любой. Сен барган жерге мен да барам, любой жерге. Саламатсыздарбы, эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Социалдык тармактарда жетим тоо кени казылышы керекпи же жокпу деген теманын айланасында кайчы пикирлер жаралып жатат. Президент Садыр Жапаров дагы бул боюнча өз оюн жазып, кен азыр казылбай тургандыгын, азыр жөн гана изилдөө иштери жүрүп жаткандыгын айтып жатат. Бирок муну менен талкуу токтогон жок. Жетим тоо кени казылышы керекпи же жокпу? Өкмөт иштете алабы же жокпу? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Биздин студиябызда конокто Бишкек шаардык Аза кызматын көрсөтүү агенттигинин директору Төрөкан Жунусбеков менен ишкер Илгиз Шаменов болмокчу. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер биздин студиябызга. Анда алгачкы эле суроого өтөлүү, учурда ушул азыр коомдук талкууну жаратып жаткан жетим тоо кени боюнча. Жетим тоо кени негизи казылыш керекпи же жокпу? Төрөкан мырза, сизден баштайбызго, Мейли. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Жетим тоо боюнча сөз жүрүп аткандан кийин мен өзүмдүн оюмду билдирдим. Жетим тоо бул биринчиден Советтер Союзу боюнча темирдин эң чоң кени жайгашкан. Темир болгондон кийин бүгүнкү жашообуздун эң негизги бөлүгүн темирлер түзөт. Мынакей самолетто темирден жасалат, машинада темирден жасалат, поездда темирден жасалат, бүгүнкү үйлөрүбүздүн баардыгы темирдин основасы менен турат. Көп кыргызстандыктар аны түшүнүп атат, бирок тили сүткө күйсө айранды үйлөө ичет деген сөз бар эмес беле? Ошо буга чейин ошо Алмаз Атамбаев, Бакиев жана башка Акаевдин учурунда бир топ туура эмес саясатчылар ар кайсы жерде туура эмес иштеткен себебинен адамдар чочуп атат бүгүнкү күндө. Темирди иштеткенде дагы деле жеп койбойбу, же минтип койбойбу, же тигинтип койбойбу депчи. Мен айтып аткан себебим бүгүнкү күндө Садыр Жапаров баштаган бийлик ошол буга чейин желип келген кумтөрдү 100% Кыргызстанга алып туруп, Кыргызстандын азыр бюджетине 100% иштетип атканынын толук далилдери бар. Баардык өлкөлөрдүн экономикасы токтоп, өзгөчө Кыргызстандын таможнялары жабык болуп, экономикасы көтөрүлө элек болсо дагы баардык төлөмдөрдү өткөрүп, төлөмдөрдү эле эмес, пенсия, пособие, айлыктардын көтөрүлүшү, ошонун баардыгы ушу кумтөрдүн алтыны толук түрдө Кыргызстанга, тем более азыр эл аралык деңгээлде Кыргызстандыкы деп белгиленип, ачык түрдө сатыла баштаган себеби 3 эзе, 4 эзе чоң пайда түшүп туруп, акчанын көпчүлүгү Кыргызстанга түшүп, бүгүнкү күндө сомдун дагы куну бекемделип баратканынын белгиси ошол. Ошон үчүн биз айтып жатабыз, темирди дагы ушундай бир патриот президенттин кезинде иштетип туруп мамлекетке пайдасын келтиришибиз керек деген позициядамын. Жакшы, Илгиз, сиз бул жетим тоо кенин иштетиш керек дегенге каршы туруп атасыз, иштетпеш керек деп. Буга эмне себеп болуп атат? Кандай жүйөлөрдү келтиресиз? Эмне үчүн иштетпеш керек? Биринчиден, Төрөкан мырза айтып атпайбы? Кендери темир бизге абдан керектүү нерсе, ошол үчүн иштетишибиз керек деп. Керектүү нерсе экенин мен кошулам. Өзү айтып кеткендей, темирден баары тең жасалат, строй материалдары, ошол эле машина, техникалар, курал жарактар баары тең ошол темирден основасы негизинде жасалат. Биз муну эч спорт этпейбиз. Бирок бул темир кени казылыш керек, бирок азыр эмес. Минимум 50 жылдан кийин. Эмнеге? Жер үйдү кастык, құмторду кастык, құмтор кассак, алтын казып, жерге койгон темир казып жерге үйүс ба. Құмтор казып демеле ар бир үйүңөрдө ит аяк болот деп бул президент Садыр Жапар өзү айтпады эле.
ит аяктан ит замак жото. Кыргызстанга комтөрдү өткөрүп алсак демеле укмуш байыбызды эле мына байып кеттикпи? Жөн эле мына бир эле пример да. Анан өзүбүз эгер иштете турган болсок, мен деле каршы чыкпайт болчумун. Мен ошол жетим тоо кыймылынын өзүнүн төрагасымын. Ошо миңдеген жарандарыбыз ошол Нарын облусунда, Нарын районунда колдоп атат. Анткени мен ошол жетим тоо өрөөндө чоңоюп, Кенди ханым ошол жака тамган, ошол Данги жайлоолорунда биздин ошол Дөөлүү айылынын жайлоолору болуп эсептелинет. Өткөндө да барып көргөчтүм. Анан просто элди манипуляция кылып алдабаш керек да. Себеби жетим тоону айтып атышат, бул жөн эле бир тоо, жөн эле босоргон тоо деп. Мен ошол үчүн алдап аткандарын алдап атат деп, мен ошон үчүн өткөндө видеого дрон менен тартып келдим. Ал өзү керемет жер да. Жети суу түшөт, ошол жактан Нарын дарыясынын астыбасы ошол жерден пайда болот. Ошол агып келип анан токтогул кезинде куюлат. Эмне деген жаратылыш, Тянь-Шань карагайлары, күрөң аюу, ак суур, кара суур деген только ошол жетим тоо кыркаларында жайгашкан. Бугу, эчки, теке, марал, кийик, бүт илбирис баары тең бар да. Улар жанагы куш канаттуулардын баары тең бүт ошол жакта. Ошол үчүн экология зыян келтирбеш үчүн анда элге программаны чыгарып, мондай жол менен казабыз деш керек. Анткени бийликте отургандардын ар биринин сөзү ара башка болуп атат да. Акылбек Жапаров барып губернатордун арын коюп атканда айтып атат, жетим тоо мисалы башка кеңдер иштелиш керек, казылыш керек деп атат. Эдил Байсалов барып жетим тоого барып алып биз кашышыбыз керек жетим тоону деп мына бир айдын тегереги болду. Ал айтып атат. Президент кечээ айтып атат, казабыз деген эч ким жок деп атат да. То есть биринин сөзү бирине бул дал келбей атат да. Булар манипуляция кылып атат да. Элди алдап бул аракет кылып көрөлү, болбой калса мындай деп коелу деп. Андай болбош керек да негизичи. Андай болбош керек. Анан жетим тоону биринчи казыш үчүн а дегенде инфраструктура болуш керек. Ал жака жетим тоого жетиш үчүн жанагындай ичке жолдор бар, шагыл жолдор. Ол жолдун баарын асфальтташ керек биринчиден. Экинчиден аякта мосттор бар, жетим тоого өтүш үчүн жыгачтан жасалган мосттор бар. Алар оор техникаларды көтөрө албайт. Ал мосттордун баарын алмаштырыш керек. Үчүнчүдөн ал чоң кенди иштетиш үчүн электр энергиясын где-то менин айтыш боюнча, эксперттердин айтымышы боюнча 200 мегаватт электр энергиясы талап кылынат. Ал жака деген чоң бир ГЭС куруш керек. Токтогул кезинде болгон ГЭС куруш керек. Ал кенди иштетиш үчүн электр энергиясы өтө көп талап кылынат. Каяктагы ГЭС бизде эчтеке жок болуп атпайбы? Өздөрү президент болуп келгенде айтты го, биз деген жетим тоодон сырой өйдөн алып Кытайга беребиз депчи. Анан эми кече кайра өзү иштетебиз деп атат. Мында сөздөр совпадение болбойт атпайбы? Биз ошон үчүн бережой деп атабыз да. Значит, анда булар Кытайларга берген атыптыр деп. Мен өткөндө протоколду алып чыкпадымбы, жанагы меморандумду, австрийский компания менен түзүлгөн. Ал австрийский компания Кытайга кендерди, ошентип темирлерди ташып иштеген компания. Ал Кыргызстанга келип атат, меморандумга кол коюулар болуп атат. Биз ошонун баарын ачыкка чыгаралы деп атабыз элге. Ушун үчүн бу дүние болуп мындай комнатанын ичи караңгы болгон үчүн биз айтып атабыз, каршыбыз депчи. Биз каршыбыз деп атабыз. Мына бул кеңди деген жетим тоо, бул жөн эле босоргон тоо болсо биз деле каса беркиле демекпиз. Эми бул керемет жер. Мен кандай сүйлөсөм да мага жарашат. Мен ошол жакта төрөлүп, мен ошол жакта чоңоюп, мен эне атам дагы эле ошол жакта жашайт да азыркы учурдачы. Мен мисалы Бишкекке жатып алып Таластагы жер үйдү баспагыла десем, бул башка маселе болот да. Мен өзүмдүн жеримди мен коргоп атам мисалычы. Жетим тоону ушул иштетүү менен учурдагы экономикалык кризистен чыгып, анан сырткы карыздан кутула алабыз дегенге кепилдик барбы? Эми мен жетим тоону казып туруп карыздан кутулуш керек деген позицияда эмесмин. Мен жетим тоону казып туруп экономиканы көтөрүш керек. Ошол эле учурда могу жашап аткан кыргызстандыктын ар биринин жашоосу, ар биринин турмуш тиричилиги, тамы бүтөлүп туруп туруш керек. Ошол эле мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолдору салынып атат. Ошонун негизинде биз чоң иштерди башташыбыз керек. Майда чүйдө менен челнокчу менен алыска бара албайбыз да. Ошондуктан чоң заводдор салынышын, ошол эле чоң иштер башталып келатат. Кудайым буйруса мына быйыл эгер технико-экономический обоснованиясы бүтсө темир жолдун, эмдиги жылы иши курулса, кийинки жылдары уже чоң иштер башталыш керек да. Ошого основа кылып туруп бүгүн эле касып жибербейт анычы. Ал деген чоң проект. Эгерде бүгүн баштала турган болсо, бир 3 жылдан кийин барып ошо иштерге өтүп барат болуш керек. Ал деген бир 1000 тонна бир алтын же темир эмес. Ал жерде миллиарддеген тонна темирдин кени жатат. Аны Кыргызстан өзү башында туруп каздырыш керек деп айтып атам. Анткени ошол кыргыздар өздөрүнүн жери, эртеңки экологиясын бүрсүңкү жыйнап ала тургандын эзептеп туруп, анан кийин башында туруп турган ошонун баардыгын казып туруп, элге, журтка
пайдаланыш керек да. Анын бирети где-то бир аз бир 10% Кыргызстандын ички рыногуна кирсе, 90% сыртка сатуу менен экономикабызды, акчабызды, башка нерселерибиздин баардыгын кубаттап алганга толук мүмкүнчүлүк берет. Эгерде буну бут таза берсек, эмдиги жылга алат, эмдиги жыл бут таза берсек, ушинтип отуруп 10 жыл, 20 жылга артка кете берет да. Биздин бүгүнкү күндө шартыбыз аны күтпөйт. Канча жеген жаштарыбыз азыр Россияга, Казакстанга, жакында эле Англияга, башка жака кетип атат да. Эмненин себебинен? Бүгүнкү үй бүлөсүн бага албаган себебинен да. Ошонун баардыгын ушул өйүбүздө жумуш шарт менен, башка менен камсыздатышыбыз керек да. Анан ушул эртеңки күнү жетим тоонун тагдыры Кумтөрдүн тагдырындай болуп калат деп чочулагандар да бар да. Ошол эле учурда өзүбүздүн кен байлыктарды өзүбүздүн мамлекет иштетсин дегендер да жок эмес. Негизи бул эки нерсенин кайсынысы жүйөлүү? Биз жердин алдындагы алтынды албай, ошо жердин үстүндө, алтындын үстүндө жашап атканыбызга шүгүрчүлүк келтириш керек. Экинчиден айтып атат, Нарын облусунун элдери жакыр жашап аткан элдерди элдин жашоосун оңдош керек деп. Кудайга шүгүр, мамлекетсиз эле, бийликсиз эле эл өз акыбалын, өз арабасын өздөрү сүйрөп келген ушул күнгө чейин. Ар биринин үйүндө машина бар, ар биринин үйүндө мал бар. Эң бай жашагандын баары тең наоборот Нарында. Мен деген миллиардерлердин баары тең Нарындан чыгат. Мен деген бизнесмендин баары Нарындан чыгат. Ошол үчүн Нарынды шылтолуп, жетим тоодон колуңарды тарткыла деп айтат элем. Экинчиден, Кумтөр эмне болду? 500 гектар азы сианид уже кооптап алда турат. Аны эгер иштетпесе, бир күнү землетрясение жанап алат, башка бир кырсык боло турган болсо, Нарын дарыясына коет. Нарын дарыясына курса, куя турган болсо, Центральный Азия, керек болсо Сырдарыяга чейин кетет. Анын жоопкерчилиги каякта, мисалычы? Биринчи бир жагыбызды жийиштирип алып турган, экинчи жакка кол салыш керек. Ана кеңдиги казбай, андан көрүп мээни казыш керек да, мээнин ичин казып иштетиш керек. Эгер колдон келбесе, колдон келе турган адамдар бар. Кеңсеңди казбай эле байлыкка жаратылышты талкалап эле иштетип оңдоп кое турчу. Мен Кудай буйрса, 2-3 күндүн ичинде жарым жылдан бери Нарын облусунун өнүктүрүү боюнча чоң программа жазып аткам, 3 тилде, англис, орус, кыргыз тилинде. 2-3 күндө уже бүт элге кыргыз эмнеме жарыялайм. Аяктан көптөгөн тармактардын баарын камсыйт. Ошол себептен мен айтам, жетим тоосуз эле мамлекетти өнүктүрүп, жетим тоосуз эле мамлекетти байытып койсок болот. Ал кийинки урпактарга мисалы эмне деп жооп бересиңер? 5 жылдан кийин алтындын эмес, суунун баасы асмандын башы болот. Араб Имараттарында 1 литр сому биздин суу менен 300 сом турат Дубайда. Эмне үчүн сууну сатсак болбойт мисалы. Ошо менен алектенбейсиңер андан көрөк. ГЭСтерди курсаңар болот. Мына Кытайдын экономикасы өнүгүп, аяка азыр электр энергиясы жетишпей атат. Нарынга канчалаган чоң ГЭСтерди курсак болот. Эгер клиенттер жок боло турган болсо, майнинг фермаларды куруш керек. Дүйнө жүзү азыр электрондук акчага өтүп атат. Майнинг ферманы куруп, биткоиндер качать этсе, мамлекет эмне деген акча түшөт? Мисалы, эми альтернативный жолдордун баары тең көп да. Мен ошон үчүн айтып коем, колдон келбесе кетиш керек. Мен колдон келе турган адамдар бар. Мисалы, Нарындын губернаторуна айтайын. Колдон келбей, өнүктүрө албай, программасы жокпу, кетсин. Программасы бар, колдон келе турган адамдар бар, кеңи жогору иштете турган. Мен бийликке эч кандай тоскоолдугум жок. Болгону мен айтып атканым, эгер мисалы Турка мырза айткандай, заводдор, ГЭСтер курулса, инфраструктурасын баары оңоло турган болсо, бүт баары тең даярдалып турган, мына уже кеңди казабыз, өзүбүз казабыз десе, анда мен каршы чыксам, мен анда душман дешсе болмок да. Азыр эчтекеси даяр эмес да. Мисалы азыр айтып атпайбы, ТО жок, эчтеке кыла албайт 2-3 жылдан кийин. Анда эмне Бакиев 2009-жылы атасынын башын такалады ал жакта мисалы. Жанагы чаар жонду талкалашып, жол салып, бүт жардырышып, үстүнө чөйүн чыгышып, разведка кылып, Кытай темир жол салып келип, ошо жетим тоого жетпей эле турбайбы Кытайдын темир жолучу. Анда алар эмне кылган? ТО жок деп атпайбы? ТО бар, Советтер Союзундагычы. Ошол эле ТО жетет. Мен ушунду айтам да. Жакшы, Төрехан мырза, ушул нарындыктар айтып атпайбы, жетим тоонун бир дагы кылын кыш айтпайбыз. Кенди казганда ушул Нарын дарыясын булгайт деп айтып атышат. Арасында жок, Нарын дарыясын булгабайт деп айткан пикирлер дагы бар да. Негизи ушул кенди казганда экологиялык жагында эске алындыбы? Тиги Абдил Сегизбаев нарындык деп ойлобойм. Ошол Абдил Сегизбаев бүгүнкү күндө жөн эле популисттик болуп ызы чуу салып аткан, ошол эле Атамбаев баштаган ошонун жан жөкөрлөрү. Фейсбукту деле карала, башканда эле. Бул нарындыктарга ызы чуу салган жок. Нарындык ошол Акылбек Жапаров казышыбыз керек деп атат. Нарындык Эдил Байсалов казыш керек. Башка элдин эле сурап көрүп атабыз. Бул жерден ызы чуу салган бир болбогон бир саясий очко менен жаманатты кылып бирөөнү оңторо салсакпы деген. Булардын баардыгы жанагы кыйкырып аткандын баары бийликте болгон. Ошолордун баардыгы мына Атамбаев деле бизди колдоп бергенбиз. Ошол Кумтөрдү өзүбүз алабыз, каркыран алып алабыз дегенменчи. Бирок бийликке бергенде анын баарын кылган жок да. Садыр Жапаров алам деди, келди алып койду да 1 жылдын ичиндечи.
6 жыл 7 жыл Атамбаев болуп бийликте отурган жок да. 1 жылдын ичинде алды, бүгүнкү күндө экономика токтоп турса дагы айлыктар эмненин себебинен көтөрүлүп атат. Ошондуктан бул Садыр Жапаровдун убактысы 5 жыл, 5 жылдын ичинде бүт бир тармактын баарын көтөрүш керек. Бир алтынды карап отура бергенге болбойт. Темирди да көтөрүш керек. Ошол эле майник фирмасын, ошол эле жанагы энергетиканы, мынакей Россияны, Кытайды, башканы күтүп отурган жок. Камбарата 2 деген кести баштап койду. Ошол эле Атамбаевдер жүргөндө билесизби? Өзбекстандын президенти эгерде буну биз баштай турганбыз, согуш ачабыз деп аткан. Бүгүнкү президент алар менен сүйлөшүү жолу менен алардын дагы колдоосун алып койду. Казакстан, Өзбекстан, Батюнга чейин. Бүгүнкү күндө иштей турган киши болсо, бардык жолдор ачык, ачылып атат. Анан мына өзү эле айтып атат. Биз жол салуубуз башка кылыш керек. Туура ошол жолдордун бардыгын бүтүрүп, жаңыдан кайрадан ченеп туруп, бардыгын азыр бүгүнкү технология менен бүтүрүп барыш, ага убакыт керек. Жолдорду салыш керек. Бүгүнкү күндө бир 5 адам келип туруп кыйкырып атат деп анын көзүн карабаш керек да. Кыргызстанда 6 миллион адам бар болсо, 1 миллиону каршы болсо дагы нар жакта 5 миллиону иштеш керек да, жашаш керек да. Ал нарындыктардыкы эле эмес да. Ал Кыргызстандыкы да. Кыргызстан кичинекей эле мамлекет. Мисалы үчүн Сары Өзөндөгү кенди ачабыз десе, Сары Өзөндүктөрдүн баардыгы каршы чыкса деле Казакстандын баардыгынын акчасы бирдей кетип атат, туурабы? Ошондой эле ал бир жетим тоодогу темир нарындыктардыкы эмес ал Кыргызстандыкы. Ошондуктан Кыргызстандын келечегин тургузуш үчүн Кыргызстан баардык мүмкүнчүлүктөрүн бүгүнкү күндө колдонуш керек. Токтогулдуктар Камбаратаны салдырыш керек. Ар бир жерде кандай байлык бар болсо, кайсы жерде бар. Баардык байлыктарды карап туруп, Кыргызстан өзүнүн көзөмөлү астында ушунан баардыгын ишке ашырыш керек. Кыргызстан бүгүнкү күндө эң бай мамлекет болууга толук шарты дагы бар. Ага элинин дагы кадыры жетет. Сиз ушул жерден жогоруда айтып кетпедиңизби, жана каршы болуп аткан 5-6 киши Атамбаевдин кишилери деп айттыңыз да. Сиздин кандай далилдериңиз бар? Мисалы, Абдил Сегизбаев нарындык эмес да. Абдил Сегизбаев кечээ эле ГКИМдин жетекчиси болуп турбады беле. Ошондо эмне Кумтөрдү жөнүндө бир сөз сүйлөп койгон жок. Кумтөрдү жок дегенде акциясын көтөрүп коелу депчи. Акциясы түшпөт беле, баарын сатып элечи. Ошондой эле айтпайт беле. Бүгүнкү күндө толук түрдө алып коюп, бүт баардыгын туура иштетип атса, булардыкы бузукулук эле да. Кечөө эле бийликте турбады эле, 5 жыл мурун эле. ГКИМдин жетекчиси болуп турбады. Ошондой эле Алмаз Шаршенович айтпайт беле, Алмаз Шаршенович жана Текебаевди жамандашпады беле, кокуй тиги Мегаком сатып өттүр, Канадан таап келдик депчи. Анысы деле жалган болуп чыкты. Ошондой деле айтпайт беле, мына Канаданы моундай кылып туруп алып койсок болот. Бунун баардыгын бузуп атат, экологияны талкалап атат. Муздардын баардыгын кесип туруп тиги алып барып таштап туруп үстүнө топурак ташташып атат булар. Андай болбойт, Алмаз Шаршенович. Давай ушуларга тиги штрафтардын баарын коелу дагы, акциябызды көтөрөлү, же болбосо тиги эмелерибизди өзүбүздүн долясын алалы, унчукпай карап тургөнгө болбойт деп айтпайт беле. Унчукпай отуруп алып, анан түштөн кийин келип, мен нарынга барып туруп, элди түрө кыдырып туруп, тетир агитация жасайм деп. Эгерде бийликке келбеген болсо, жаңы жаш бала болсо, какой-то бир ишеник, бул патриоттуулугу ойгонуп кеттиби, же эмне болуп кеттиби деп, мындай бир түшүнөт элек да. Анан өзү жетишкен, 40-тын кырынан өтүп кеткен, бийликтин эң чокусунда отурган, президенттин эң оң колу болуп турган киши бүт алтынды таланып атканда, цианиттин баары куюлуп атканда унчукпай отурат. Анан башка бир президент келип бүт баарын тазалап атса, эми келип туруп бут тозуп, анан элди кыдырып туруп, анан тетир агитация жасайм дегендерди алардын өзүнүн тартипке чакырыш керек. Тартипке чакырыш керек. Сиз ушул Төрехан мырза айткандар менен макулсузбу? Бийлик бир жакшы ыкма таап алды да. Баягы бирөө каршы чыкса эле, казиного же жана башка каршы чыкса, уже бул Атамбаевчылар же тигил эмелер, Абдилчилер, же болбосо жана башка бирөөчүлөр деп койду. Мен мисал Атамбаев менен Сегизбаевдер менен ысык суум жок, мен алардын мындай маңдайынан көргөн да эмесмин да, биринчиден. Экинчиден Төрехан мырза айтты го 4-5 киши деп, мен айтат элем Төрехан мырзага, ушундай сөздөрдү нарын элине барып анан айтып көрсөңүз, анан көрөбүз да. Экинчиден мен нарын элине барам, любой айылына барам дагы, любой эч сөз чынынан бузулбайт дейт. Калк менен элди тойгузуп, бийлик менен кагыштырбаш керек. Барып көрөлү. Анан барабыз, любой. Сен барган жерге мен да барам, любой жерге. Нарын районунда кечээ эле бардым. Нарын району менен Нарын шаарында 120 000 адам жашайт. Анан ат башылык 1-2 киши өкмөткө жумушка кирип алып, анан алар кассын десе, бул жалпы Кыргызстандык кассын дегенге кирбейт.
Экинчиден Акылбек Жапаров Кочкорлук. Нарынга эч тиесеси жок. Нарын району бул Жетим тоо Нарын районуна карайт. Ошол Нарын районунун Дөбөл айылынын жана Таш Башат айылынын жайлоолору. Ошол үчүн элди Жетим тоо манипуляция деген кылбаш керек. Ысык көл областы менен Нарын областынын чегарасында турган нерсе. Ошонун Жартысы баары Ысык көлдө турат. жартысы Нарында турат. Мен сизге айтайын, да бир жолу. Элди мындай Нарындан Ысык көл жайытка колдонгонго Сен мындан тарап 10 жыл көр, мурда картаны. арендага алышкан. Мындан арендага алышкан жайытка колдонгону. Силер менчиктебегиле. Мейли, сен таласта турса деле ал Кыргызстандын жери. Сен ал теге бир айылга байлабай. Азыр мен айтып атам. Жайыт катары колдонот, ошол Дөбөлүү, Таш Башат айылы колдонуп келет. Ошол Данги жана ошол Чаар Жоон жайлоолорун. Биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Мыйзам бардыгына бирдей. Ар бир Кыргызстандын кемчилиги дагы бардык Кыргызстанга бирдей тиет. Кыргызстандын ийгилиги дагы бардык Кыргызстанга бирдей тиет. Эртең ысык көлдүктөр келип туруп, давай кумтөрдүн алтын биз гана колдонобуз. Биздин гана счетко чөт дейсе, анда кандай болуп калат? Андай болбойт. Кыргызстан кичинекей мамлекет, унитарный мамлекет, ичинен дагы бөлүнбөйт жана автономный болчу. Ошондуктан ар бир кыргыздын кайгысы дагы бардыгыбыздыкы бирдей, ар бир кыргыздын Төрахан мырза, ушул сиз өзүңүздүн пикириңизди билдирип атасыз, жетим тоону казыш керек деген, Бул жак билдирип атат, казбаш керек деп. Анан негизи эле ушул эгерде жетим тоону казабыз деген бир жагдай түзүлүп калса, ал үчүн керектүү ресурстар даярбы, жеткиликтүүбү биздин өкмөттө? Мынакей кумтөрдүн бүгүнкү күндө алтыны жакшы эле көп болуп атат. Ошонун части жанагы көчмөндөрдүн деген фонду түзүлбөдүбү? Ошол көчмөндөр фонду башка эгерде башка жака алыбыз жетпей атса, ошону финансировать этип туруп башка проектлерди жүргүзүү максатында түзүлгөн. Ошол фонд менен ишти бүгүн башташ керек. Анан кийинки маселеде кандай бир мыкты эмелер келе турган болсо, Кытайдыкы, Австралияныкы, Россияныкы, анын өзүнүн деңгээлине жараша партнерствого тартыруу иштерди алып баш керек. Завод болобу, башкасы болобу бүт бардыгын. Бүгүн карап отура бергенге убакыт жок. Мына Казакстанды көргүлө, Россияны көргүлө, Өзбекстанды көргүлө, бардыгы ошондой совместный мүмкүнчүлүгү бар адамдар менен чогуу иш алып барып жатат. Анан кийин бир ташты кармап эле эки койду айдап эле отура бергенге бүгүнкү күн аны талап кылбайт. Бүгүнкү күн эмнени талап кылып аткан болсо, акылдын негизинде, патриоттуулуктун негизинде, Кыргызстандын кызыкчылыгын эстеп туруп, келечегине жол салып беришибиз керек. Эртеңкиге бүрсүн күндө калтырып кетирүүгө ал жоопкерчилик мамиле болуп атат. Бийликке жоопкерчиликтүү адамдар келип, жоопкерчиликти колго алып туруп ишти башташ керек. Жакшы, жакында эле ушул сиздин машинаңыздан жардыруучу зат табылды. Анан жетим тоо кенинин казылышына каршы болуп жүргөнү үчүн коюлду деген пикирлер айтылып атат. Ошол эле учурда пиар үчүн же элди дүрбөтүш үчүн өзү коюп койду деген пикирлер да бар да. Сиз кандай комментарий бересиз буга? Мына Жантан баягы айтып атпайбы? Патриоттуулук бул жаратылышты талкуулаштыкта эмес, биринчиден. Ошо патриоттуулук жаратылышты мекенди коргоодо. Манас атабыз бир караш жер үчүн канжаны берип келген. Биринчиден. Экинчиден, Садыр Жапаров президент болуп электе жер үй казылбасын, жер үй экологияны талкуулайт, жаратылышты талкуулайт деп кыйкырып жүргөндөр менин эсимде. Эмне алмалдан да силер казылсын деп каршы чыккан эмес элеңер. Эмнеге азыр президент позициясы анда жер үйдү өзгөрдү, президент болуп келер менен жер үйдү карматты Россияга мисалы. Экинчи маселе бул. Үчүнчү маселе, жанагы айтып аткан шоу боюнча деп аткан ошол фейк командаларын, роталарын анын башында ким турат экенин мен жакшы билем. Уюштурушту. Ким турат? Мындай да. Эми ал учур келгенде мен айтып берем. Анан азыр муляж коюп койду, тиги буу деп атпайбы? Ал жакта боевой граната РГД-5 муну саперлордо чыгарып протоколуна жазып беришти да. Боевой граната депчи. Эмне мен боевой гранатаны алып алып машинеме салып жүрүп, кызымды алып алып мен ойчук билем. Мисалы ал деген артындагы мындай эмеси жана кольцосунда зым байланып жүрүптүр, машинеге байланып. Ал эртең эле любой эле жаман жолдон же семейттин кырында илингенде тиги шикасы чыгып жулмак экен да, анан жарылмак экен да, мисалычы. Эмне мен кызымды салып алып, үй бүлөмдү салып алып, ошентип рисковать этем, боевой граната салып алыпчы. Анан азыр эле мына саат 3:30 ошол экспертизага барабыз, ошол именно граната боюнча мен бияктан чыгып ошол жака барам. Анан мен дагы бир жолу айтам да, мындай акыл калчап иш кылыш керек. Дубайда мисалы араб өмүрү имараттарында туризм менен экономиканы көтөрүп атат. Турция деле туризм менен экономиканы көтөрүп атат.
мына Астана деле чөл көлөмүндө эмени салып койду. Астана шаарын куруп койду. Ана кенеде 5 миллион эл деле мындай бага албай эле ана темирдин баарын талкуулаш керек, жаратылышты талкуулаш керек дегенде мына алыс болуш керек. Жөн эле популизм менен бакылдай берген болбойт. Бийликтин этегин кармап алыпчы. Мен мындай эле айтам да. Коргоо турчу эчтеге жок. Жаратылыш үчүн, кем байлыгыбыз үчүн, жетим тоо үчүн өлүп кетсек да жаныбыз садакада, мен мындай эле айтам да. Коргоо турчу эчтеге жок. Ошон үчүн анан артында тиги турат, бир турат деп популизм менен сөз айткандарды токтотуш керек да. Мындай да. Ошол Маназ атабыздынчы негизги максаты адамдарды бириктирүү да, адамдарды коргоо. Туура. Бул жерде эмне десе, эң кымбат нерсе адам экен да. Анан кийин ал болсо тиги темир башка нерселерди чапкан эмес. Ушул могу Маназ атанын урпактарын могу Кыргызстанда багып туруп, ушул жерде кыйын кылып туруп, ушул жерден өнөрүн көргөзүш үчүн биз ага шарт түзүп бериш керек. Бүгүнкү Атамбаев, Бакиев баштаган бийлик Маназ атанын балдарын баарын ачкалыктан бүт баракка чачылып кетти. Эртең ушул да чачылып турган болсо могу жер да калбайт да. Жер калбагандан кийин сага алтын менен темирдин эмне кереги бар? Ошондуктан бул темир деген бардык нерсеге келтирет. Экономиканын да жашоонун да негизи темир түзүп атат. Ошондуктан темирди мен дагы айтат элем, бийликтегилерге да айтайын, Кыргыз үстүндө башында болуп туруп, башка фирмалар келсе дагы башында көзөмөл кылып туруп, жоопкерчиликти кылып туруп, экологиясын дагы, башкасын дагы көзөмөлгө алып туруп иштетиш керек. Жакшы, урматтуу катышуучулар, келип убактыңыздарды бөлүп катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдиремин. Ушуну менен биз талкуу берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Аман болуңуздар.